Достор, Бишкек шаарынан Дордой базарынын жанынан эле сиздерге даяр бизнес сатууга коюлуп атат. Тагыраагы шелкография цехи сатууга чыгарылып жатат. Бул жерде көптөгөн аппараттар бар. Бүт бардыгы мындай комплект сатууга коюлуп атат. Учурда ушул цехти иштетип жаткан, иштетип келген, ушул нерсени түшүнгөн ээсинен бир катар маалымат алып беребиз. Баалары келишим баада автоунаага жана кыймылсыз мүлккө алмашуу жолдору дагы каралат. Ээсинин телефон номерлары экранда камтылган. Бишкек шаары Кош заводдун круговойдун жанында эле ушу базанын ичинде чоң килтеген складтар бар. Ушу базанын ичинде эле чоң бир складта буга чейин ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген. Мына бул биринчи аппараты. Бул баягы лентичный айланып эле ар бир кийимге каалаган сүрөттү түшүргөн, логотипти түшүргөн, жазууларды түшүргөн аппарат экен. Шелкография аппараты. Жанында мынандай кошумча комплектилери бар. Бул рамка жасаган аппараты. Андан ары дагы печкасы бар экен, күйгүзгөн жери бар экен. Те сырткы башка бөлмөлөрүндө дагы бир 2ден 3дөн дагы кошумча ушунун комплектилери, аппараттары бар. Ар бири өзүнүн кызматын аткарат экен. Мисалы, могу күнүнө 4000дей количество чыгарат экен. 4000 футболкага мисалы каалаган сүрөттү басат экен. Мисалы, футболканын алдына менин сүрөтүмдү түшүрүш керек болсо, ушул аппарат бир күндө 4000 футболкага 4000 Мырзабектин сүрөтүн түшүрүп чыгат экен да. Ошончо количество чыгарса болот экен. Азыр бул жакта дос түшүндүрүп берет кеңири. Бул аппараттын аты жөнү, кандай иш алып барат, эмне кылат, эмне кызмат аткарат, ошол боюнча. Дос, мына боюнча бир айтып кетсеңер. Бул аппарат боюнча бул автомат, өзү басат, 2 адам иштейт. 2 адам иштейт. 2 адам иштейт. Анан бирөөсү салса, бирөөсү салат. Бирөө мынтип футболканы коюп кете берет. Ооба. Басып бүткөндөн кийин экинчисин алып кете берет, Ооба. Бул айланасыга. Мындай канча площадкасы бар ма? Бул площадка столу 28 столу бар, анан 8 сүрөт күйгүзсөң болот. Бир убакта 8 сүрөттү басып чыгарсаң болот. Бир дегенде эле тарс 8ди басат экен да бул, Ооба. Мына бирөө экен мисалы. Мына бул бирөө. Бирөөнү басылды. Мына бул экинчиси, бул экинчиси басылат экен. Мына бул кошумча эки ортодогу печкасы болот. Бош жерлер, булар печкасыбы? Тетиги печкалар бул жакта турат. Мына печкалар экен, күйгүзө турган. Кыскасы, шелкография иштеткен адамдар, швейный цехти түшүнгөн адамдар муну сразу эле түшүнөт. Бул канча убакыт иштеген аппарат? Бул 1 жыл иштеди. 1 жыл иштеди. Ооба. Абалы жакшы? Абалы жакшы. Компьютер менен иштейт. Компьютер. Каалаган логотипти басат. Ооба. Любой нерсе, жазуудан баштап бүт бәрін басат экен да. Анан мынаысы эмне кызмат аткарат? Бул ошол рамканы даярдайт. Пустой рамка тор тартып, шелкография. Мынандай кылат, бул, Бул мынанын чоңунан даярдайт экен да. Мына карасаңыздар, Puma, Boss деген каалаган логотипти. Менин сүрөтүм болсо, менин сүрөтүмдүн немесин чыгарып берет экен. Рамкасынчы. Ушу рамканы ушул даярдап берет. Ортосуна сеткасын тартып, сыртына рамкасын жармаштырып. Анан бул жакка келип туруп мынандай орнотулат экен дагы. Астына футболка ташталып туруп, анан кийин бул шак басат. Бул кадимки баягы ксерокопияда эле айланып отуруп краска менен басып коет экен да, кыскасы. Мынанысы сатылбайт. Бул эми ошонун кичинекей. Анан мына кандай аппарат экөө? Бул ошол дизайндерди жасап берет, бул күйгүзүп берет. Бул күйгүзүп берет. Бул баягы торчону күйгүзөт экен, Бостун Б тамгасы, О тамгасыны ачып берет экен да, краска бата турган. Болсо печка, ал кылгатып берет. Бул печка экен, полка печка экен да булчу. Бул ошо рамканы даярдаганга керектүү аппараттар экен, үчөө тең. Жакшы. Андан кийин мыналар эмне кызмат аткарат? Epson дейт. Бул оригиналдан экен да булар, Булар сублимацияның кагаздарын чыгарып берет. Сублимация? Ооба. Аны швея иштеткендер түшүнөт, Түшүнөт, Баягы шелкография, полиграфия иштеткендер түшүнөт да муну. Полный түшүнөт, Полный түшүнөт, Мына иштетем деген адамдар, алам деген адамдар, цех иштетем десеңиздер, эсине чала бересиздер. Бул сублимация аппарат экен, экөө тең, Ооба. Бул кагазга чыгарабы? Бул кагазга чыгарып берет, кийин мо сырттан календардан басылат. Ошо менен футболка любой эле модель даяр болот. Бул шелкография менен мисалы да. Узуну 4 метрлик же 5 метрлик же 10 метрлик мисалы. Турасынан канча бир 3 метрлик, 2,5 метрлик узун бир материалдын бетине дагы сүрөт бас десе баса береби бул? Басылат, Любойуна. Баннер сыяктуу деле баса берет экен да. Рулонго деле басылат, анан кесилип, крой кылып алып келсе ага деле басыла берет. Мисалы, однотонный эле бир ак цветте же серый цветте однотонный эле бир рулон материал дейли. Турасы мындайча айтканда узунунан бир 150 метр. Турасынан бир 2,5 метрлик турабы? Ошонун жерден салып койсо.
Анан баягыга майда Nike Adidas деген жазууларды дизайнын даярдап туруп ушуга кошуп койсо чыгара берет экен да ошентип, а? Ооба. Болду. Сонун. Биякта сублимация 2 аппарат, 3 аппарат бар экен. Анан мына тарабында кайсы аппарат бул? Бул ошол календар деп коет, ушуга кирет, ткандын баары ушудан басылып чыгат да. Ткань бияка кирет экен, а? Мына сублимациядан чыккан мына бул кагаз экен, а? Кагаз. Мына. Туугандар, караңыздар. Бул мындайча айтканда рулон материалды эле даярдайт экенсиздер дагы, жана мен айтып өткөндөй, рулонго мына сүрөттү түшүрөт экен. Мисалы, бул футболканын арка тарабы, мына бул алды тарабы, мына ийин желкелери экен. Бул рулонго эле даяр тарс түшүрүлөт экен да сүрөтү. Анан кийин кескенде мындай эле зыңкылдатып кесип ала берет экен да. Ошондо даяр чыгып калат экен да. Рулонго деле басса кайра жеңилирээк болот, анан мондой кылып кесилип басылса бир аз оорураак болот да. Бирок рулонго болсо количество батыраак чыгарасыз. Рулонго басса количество көбүрөөк чыгат. Количество көбүрөөк чыгат. Сонун. Бул күнүнө канча чыгарып берет бул? Бул күнүнө жакшы иштесең метрлегенде бир 500-1000 метрге чейин бассаң болот. 1000 метр чыгарып береби, а? Количество мондай кесиле турган болсо 1000 уштук бассаң болот. Түнү мененчи. Сонун экен, а? 1000 уштук. Анан сублимация аппарат канчаны басат мындайдан даярдап? Ал бирөөсү бир күндө 500дү чыгарат. 500дү чыгарат. 500 уштук футболка болсо 500дү чыгарат бирөөсү. Үчөө бар адан. Сонун. Ушул аппарат, мына бул бирөө турабы? Бул бирөө. Мына бул эмне аппарат? Бул сатылабы, жокпу? Бул ошо шелкографиянын термолору. Термо? Ооба. Красканы даярдап берет да. Бул краска даярдаган аппарат. Бул дагы кетет, сатылат. Мына булчу? Бул дагы. Бул дагы ошондой эле термо. Бул деле термо. Бул дагы сатылат. Мына булчу? Бул деле ошол термо. Бул дагы термо. Үчөө тең сатылат. Үчөө бул аппараты. Анан мына бул ушул мына бул үчөө, бул жерде. Ооба. Бу жерде үчөө. Үчөө тең бир эле кызмат аткарат. Ооба, бир эле. Үчөө тең. Рабочий бардык, а? Рабочий. Иштетип, текшерип, билбегендерге көрсөтүп үйрөтүп бере бересиңерби? Ооба. Болду, даяр. Так, аяктан 3, 6, 7 аппарат, 8 аппарат, 9 аппарат, 10 аппарат болду. Анан мынау менен, чоң менен 11 аппарат экен да. Сонун, машалла. Эгер араңыздарда кимде-ким шелкография даяр цехини, даяр бизнести сатып алып, кааласаңыздар ушул жерге келип, ушул орунда эле иштетесиздер, арендасын төлөп, кааласаңыздар бүт бардык оборудованиясын көчүрүп барып, балдар түшүнбөсөңүздөр орнотконго жардам берип, көрсөтүп, иштетип, колуңуздарга пат ключ тапшырып, анан эсептешип ала бересиздер. Баасы келишим баада, Бишкек шаары, Дордой базарынын жанында, Кож заводунун круговойунда эле түз воротадан кирип келесиздер. Эсине чалып байлансаңыздар, бүт бардыгын алып келет, көрсөтөт, иштетет, бүт бардыгын кыскасы үйрөтүп берет экен. Эс менен чалып сүйлөшө бересиздер. Ушу шелкография цехи шашылыш түрдө оборудованиялары сатууга чыкты. Биз кызматта болдук, лайктан басып коюңуздар.